Урматтуу сот, менин эркиндикке болгон үмүтүм дагы үзүлдүк. Себеби биз 11 айдан ашты, камакта жатабыз. Ошол учурда мыкаачылык менен адам өлтүргөндөр, мыкаачылык менен зордук зомбулук кылгандар, талагандар, тоңогондор, биринин артынан бири кармалып, кайра сот аркылуу окууга чыгып кеткендердин да көп болуп кетабыз. Ал эми биз болсо бербегенди кылбаганды кылды кылып камакта жатабыз. Ошол себептен мен өзүмдүн эркиндигимди жана менин жанымда алган эркиндигин сиздерге, ал эми сиздерди Аллахка тапшырам дагы. Бизди акыйкаттуу адилет чечим чыгарып, актап берет деген ишеничим бар. Жана биздин эркиндикке чыгуубузга себепчи болот деп ишенем сиздерге. Ал эми азыр уруксат берсеңиздер, жактоочуларым энем десекчи, чындыгында энемдин акыбалын мен телевизордон гана көрдүм. Эгерде адилетсиз чечим чыгып мындан ары дагы камакта кала турган болсом, эмекем менин жүзүмдү көрбөсө дагы үнүмдү угуп койсун. Үнүмдү журналисттер аркылуу жетет деген ишеничим бар. Байкуш апам мени күтүп жаткан чыгар. Балам жейттеп таптуу түрөн каткан чыгар. Бийик күндө уясына апам үчүн бир башкача муңдуу болуп баткан чыгар. Апа кебай, балам жакшы камактагы. Аллах буйруп койгон болсо калат баары. Азаматын акыйкатты сүйгөн үчүн айып менен каматышкан каяктагы. Алсыз болбой, апа кебай көтөр башты. Акпагыдай ачып койгуз көздөн жашты. Азаматын өз жанынан артык көргөн алакындай кыргыз жерде тоонуп ташты. Көрүнүктүү улуу элдер делген кыргыз, көмүкөйдөн бал тамып келген кыргыз. Көпчүлүктүн улуулууда өстүргөнсүз, көргөнүмдү айта албасам элден кыргыз. Чоң рахмат.